Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон учуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп алып, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга сыйырмат. Процедуралык. Айда Камчыбековна. Мына 4-нчы протокол боюнча мен залдан чыктым эле, кишилер келип калып. Менин кнопкамды бирөө басып коюптур макул деп. Мен оюмду эртең менен так айттым окшойт. Баягы азыркы движение боюнча, иш козгоо боюнча Атамбаевка мен оюмду так айттым. Ооба, эч кандай далил келтире алган жоксуңар. Кемчиликтерди өзү деле мойнуна алып атат кадр боюнча. Бирок катачылыктар ал кылмышка жүрбөйт деп, ар бир эле атаны кылмыш деп ата берсек, анда кайда барабыз? Мен айттым, элден бардыдан угуп атабыз, шылдың болдуңар, уят болдуңар деп. Анан меникини азыр шуну көрүп, угуп, билип туруп келип, бирөө келип за басып койгондон туура эмес да. Мен протокол сынаган үчүн айтып коеюн, мен каршымын. Ошондо силердин добушуңа 47 болот. Макул Анвар Артыкович, азыр стенограмма үчүн айттыңыз, ал добушуңуз алынат. 4-нчү микрофон, андан кийин 2-нчи микрофон. Айда Камчыбековна, биз добуш беребизби бүгүн? Добуш беребиз, ооба. Качан? Вакыт боюнча качан болуш керек? Азыр 3-төн баштап добуш берүү болот, сунуш түшө элек, добуш берүү качан болот деп. Мен сунуш берип атам, добуш бериңиз. Добуш берели. Макул, рахмат. Маселе бүткөндөн кийин коюш керек да. 2-нчи микрофон. Урматтуу депутаттар, азыр мана Анвар Артыкович айтып кетти, жана 4-нчү протокол боюнча экс-президент Атамбаевди жоопко тартуу боюнча мен да айтып кетет элем. Залда 92 депутат регистрациядан өттү. Бизге ошо күн тартибине киргенге 47 добуш керек болчу. Мына 48 депутат добушун берди кирсинде бүгүнкү күн тартибине. Азыр мына Анвар Артыкович өзүнүн добушун айтты, бирөө басып кетти. Карамат Бабашевнан добушун компьютеринде бирөө басып кетти. Негизи ал киши дайындаган, мен да каршымын деп оюну айтып кеткен. Ал бүгүн эртең менен командировка учуп кетти. Ошондуктан анда 46 добуш макул болгон. Бирок бизге ошо күн тартибине кириш үчүн 47 добуш керек. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү ошол маселе күн тартибине кирбей калды. Айсель Союзбековна, Анвар Артыкович, негизи регистрациядан өткөн депутаттардын добушу берилет да. Регистрациядан өтүп, чип менен ошол ар ким өзүнө жоопкер. Экинчи микрофон. Мен добушумду каршымын деп мына айтып атам стенограммага. Ошондой болуп келген ардайым. Анан мени оюмду угуп отуруп эртең менен, оюмду так айттым. Келип алып туруп баскан бул өзү туура эмес. Эми жаман сөз айткым келбей атат, туура эмес бул. Мен добушумду чыгарып салыңыз деп айттым, стенограмма кайра айттым. Анвар Артыкович, азыр жооп беребиз тактап бардыгын. Негизи регистрациядан өткөнсүз да. Бирок эске алынат айтып атканыңыз. 2-нчи микрофон. Туура айттыңыз, регистрациядан 92 депутат өттү. Бирок добуш берип атканда залда 27 депутат отурган. Мында мен ар бирөөсүнө ким отурган, кимдин эмесин баскан, мына жаздым мен. Рахмат, Айсель Союзбековна. Сунуш. Урматтуу депутаттар, азыр Исхак Абсаматовичтен сунуш келип түштү. Добуш берүү көтөрүлдү деп. Негизи саат 4-төн кийин
добуш берүү регламентибизде каралган, бирок сунуштар менен добуш берүүнү саат 5-ге 6-га жылдырып койгон убакыттар болгон, бирок негизинде депутаттардан сунуш келип жүрсө, добуш берүүгө өтөлү дегенде. Анда мен добуш берүүгө өтүшүм керек. 5-чи микрофон. Кыргызстан, Нурматов. Жана добуш бергенде биз болбой калдык, жана совещательный немеде болуп. Ошого сиз азыр бул жерде көп сомнительный болуп атат. Кайрадан коюп берсеңиз, биз дагы бир голосовать этсек. Рахмат. Жанагы менен. Кайсы вопрос боюнча тактап айтып койсоңуз микрофонго. Комиссия создавать этиш боюнча. Күн тартибине киргизүү. Күн тартибине киргизүү боюнча. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, азыр бир аз талаш тартыш болуп кетти депутаттардын арасында. Бул жерде белгилеп айтып кетейин, Артыков Анвар, мен добуш залда жок болчумун, бир регистрацияны өткөн экен, мен ордума добуш берип калыптыр деп сунуш киргизип атат да. Ошондуктан регламент жол берет кайра кайтып келгенге, добуш бергенге. 81-статья. Күн тартибине киргизүү боюнча. Күн тартибине киргизүү боюнча. 6-чы микрофон. Рахмат, Дастан Артбек. Жана бир маселени Гүлшат Кадырова менен бир 16-чыны жылдырып ошону карап бергенге сурандык эле, кийирди эле, добуш бердик эле, анан ошону бир карап. Жок, азыр аны добуш менен чечебиз. Добуш берип койгондон кийин ал темага өтөбүз. Же болбосо маселени карайбыз. Азыр сизден мурун чыгып депутат Исхак Абсаматович айтпады, добуш берип коелу деп. Добуш берейин. Анда урматтуу депутаттар, аз 6-чы микрофон. Билген жана. Биз карайлы дегенбизде, уже чечим чыгарган. Ал мындай айтылган, анда мен тактап кетейин. Эсептөө палатасынын карайлекте ошонун алдында күн тартибиндеги маселени коюп бериңиз деген. Мен ошого коюп бергенмин. А добуш берүүгө чейин деп айтылган эмес да. Эсептөө палатасынын карайлекте ошонун алдына жылдырып бериңиз деп сунуш берген. Тактоо иретинде анда мынакей. Анда урматтуу депутаттар, азыр тактоо иретинде мен кайра кайталап кетемин. Артыков Анвар, Артыковичтен ортоңку микрофондон чыгып, мен добуш берген эмесмин, күн тартибине Мамутов Талан Турдумаматович күн тартибине маселе киргизген. Ошондо мен компьютердим иштеп аткан, бирок мен добуш берген эмесмин деп айтып чыкты эле. Мен кайрадан анда күн тартибинде регламент жол берет кайтып келгенге. Мен Талан Турдумаматович, сиз ортоңку микрофонго чыгып дагы кайталап койсоңуз стенограмма үчүн. 5-чи микрофонду бергиле. Рахмат, Дастан Арсбекович. Кече парламенттик, ошол жерде парламенттин депутаттарынын атынан демилгеленип, комиссия түзүү жөнүндө экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө, ошол маселени кароо жөнүндө палатага демилге киргизилген. Ошол демилге комитетте каралып, бүгүнкү күнү кайра палатага келди. Ошол комитеттин чечимин жана демилгени комиссия түзүү үчүн палатага алып чыгып, кароо маселесин күн тартибине киргизем. Рахмат, эми түшүнүктүү болду. Анда урматтуу депутаттар, биринчиден биз жана добуш берилбедиби? Аны жокко чыгаралы да, кайрадан Турдумаматов Талан Турдумаматовичтин сунушун кайрадан киргизем. Биринчи анда жокко чыгарабыз, жана добуш бергенибизди. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 86, каршы 6, 90, баары 92, катталды 104 сунуш күн тартибинен жокко чыгарылды. Эми 2-чи микрофон. Дастан Артбекович, эми бул талаш маселе болуп атат. Адам тактыры жөнүндө болуп алгандан кийин объективдүү бололу. Мынандай чуркалып 5-6 кнопка басканды контроль кылалы, же аларды чыгарып салалы. Болбойт деп азыр мен элдин баардыгы көрүп турат, телевизиондо көрүп турат. Ошол күчкө салып эле неме турган болсо, буну буга болгон неме жакшы болбойт отзывдагы. Доверенностьтан басат деген жок андай регламентте. Анар Артыкович, баардыгы өзүндө басып атат. Ким регистрациядан өттү? Ким регистрациядан өттү? Компьютер иштеп атабы? Ал добуш берилип атат. Мен ага тыюу сала албаймын. Мен тыюу сала албайм, мен тактоо иретинде айтып кетейин. Анда урматтуу депутаттар,
Мамутов Талан Турмаматовичтин сунушун кайрадан добушка коем. Күн тартибине киргизүү боюнча добуш бериңиздер. Макул 88, каршы 4, баары 92, катталы 104. Сунуш өттү, күн тартибинде Мамутов Талан Турмаматовичтин сунушу кирди.